Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşraful enbiya vel mursalin. Hormatly musulman bir toğanım, orozo kıyamat günü öz eesi üçün şafaat kılat. Kıyamat gününde kebirki amaldar öz eesine şafaat kılat. Allah Ta'aladan bul pendenin tarawın talaşat. Allah Ta'aladan uşul pendengdin günölörün geçir. Anı beyişke girgiz. Anın daracasın kötör. Anı dozokton sakta dep pendenin tarawın talaşıp ortomçu bolup berişet. Egerde pende kıyamat gününde tarazaga gele turgan bolsa, Allah'ım bunun sooptorun oor çıgar dep şafaatçı kılışat. Egerde esep kısapka gele turgan bolsa, Allah'ım bul pendengdin esep kısabın жеңил kılчы dep Allah'tan suranıp turuşat. Egerde kıyamat günde mahşar maydanında ötö gün adamlardın başına naiza boylu alıp gelingen günde kebirki amaldar öz esine şafaatçı olup alarga kölökö olup beret. Alardын чаңкоолорун kandırıp berip turat. Alарды ошол жердеги кыйынчылыктан, azaptan, tүйшүктөрдөн куткарып жардамчы болуп, алардын жанында дос болуп туруучу амалдар бар. Мына ошол амалдардын катарында бул орозо. Эртең сизге шафаатчы болот, сизге жардамчы болот, сизге жакын дос болуп, кыямат күндүн өтө оор абалдарынан сизге жеңилдик берип, сизди коргоп турат. Аллах Таала менен ортомчу болуп турат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз кыямат күнүндө бизге шафаатчы боло турган амалдарды таанып билип, алар менен өзүбүздүн байланышыбызды күчөтүшүбүз керек. Ошол амалдарда активдүү болуп, бекем болуп аткарышыбыз керек. Бул дүйнөдө кандай эле биз өзүбүздүн кандай бир башыбызга мүшкүл түшүп калган кезде, же кыйынчылык түшүп калган кезде өзүбүзгө алдын ала жардамчы издеп, өзүбүзгө бир чоң иште иштеген адамдарды дос кармап, алар менен байланыш түзүп, аларга жакындап, же бир бай адамдарга жакындап, же бир абройлуу адамдарга жакындап, эртең башыма бир мүшкүл түшүп кала турган болсо, ушуларга кайрылам деп дос издегенде эле, эртең кыямат күндө бизге башыбызга түшкөндө бизге жардамчы боло турган кыямат күндүн шафаатчы досторду издешибиз керек. Мына ошолордун катарында бул орозо. Рамазан айынын орозосу. Мына ушул орозону кармап калыштык. Орозо менен байланышты бекемдеп калыштык. Аны сактап калыштык. Бүгүн мына сизде мүмкүнчүлүгү турат. Аллах Таала ошо Рамазан айына сизди жеткирди. Орозого туруктуу болуп, аны шарият көргөзгөндөй толук кандуу аткарып жүрө турган болсоңуз, эртең кыямат күнүндө орозо келип сизге шафаатчы болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келет: "Ас-сияму вал Кур'ану яшфиан ли абдин яумал кияма." Орозо жана Кур'ан кыямат күнү пенде үчүн шафаатчы болушат. Якулу сиям, орозо айтат: "Ай Рабб, манa'ту таама ва шараба ва шахвата бин нахар." Роббум, бул пендеңди мен тиги дүйнөдө күндүзү жемеликтен, ичмеликтен жана өзүнүн нафсы каалоосунан тыйдым. Фашафи'ини фихи. Бүгүн мага бул пендеңе шафаат кылууга урсат берчи деп орозо келип айтат. Курандагы келип: "Манa'туху наума биллайл фашафи'ини фихи." Бул пендеңди тиги дүйнөдө аны уйкудан тостум эле. Түндөсү тахажжудка турду эле. Тахажжудка туруп мени окуду эле. Мага дагы урсат берчи деп Аллах Тааладан Куран келип, Курандын сооптору кадимкидей аларга өзүнчө бир дене берилип, ушинтип келип Аллах Тааладан шафаатчы болот. Фаяшфиани, Аллах Таала буларга урсат берет дагы. Орозо жана Куран дагы өз ээлерине шафаатчы болуп, аларды бейишке алып кирет дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, эртең кыямат күнүндө сиз орозого бул дүйнөдө жакшы мамиле кылган болсоңуз, орозо сизге ушундай өзүнүн ыраазычылыгын билдирет экен. Ушундай сизге рахматын айтат экен. Бул ушундай сизди эч качан таштап койбой турган жакын дос болуп, сизге күбөлүккө өтүп, сизге жардамчы болуп,
күнөөбүздүн кечирилүүсүнө, дозок отунан кутурулуп, бейишке кирүүбүзгө чоң себепкер болот экен. Ал эми кимдеги бул дүйнөдө орозосун сактабай турган болсо, орозо кармаган болсо, жеп ичип эле таштап коет, бирок тилин өзүнүн арам нерседен тыйбай турган болсо, тилин жаман сөздөрдү сүйлөй турган болсо, ушак кыйбаттарды кыла турган болсо, же болбосо көзү менен арам нерселерди карай турган болсо, же кулагы менен арам нерселерди уга турган болсо, же денеси менен арам нерселерден кесип кыла турган болсо, бунун орозосу толук болбой калат. Эртең кыямат күнү орозо Аллах Тааланын астынан көлүк өтө албай калат. Аллах мен мунун нафсы каалоолорунан тыйдым эле деп айта албай калат. Биз бул дүйнөдө орозо себептүү нафсы каалообузду тыя турган болсок, эртең кыямат күнүндө орозо келип, Аллах Таалага: "Я Рабб, мунун нафсы каалоолорунан тыйдым эле мен. Арамды сүйлөгөндөн, арамдан кесип кылгандан, арам нерсени уккандан, арам нерсеге назар салгандан пендең тиги дүйнөдө тыйдым эле, бүгүн мага уруксат бер" деп ушинтип шафаатчы болот. Же орозого такыр маани бербей турган болсо, орозодон гафлетте жүрө турган болсо, эртең орозо бул пенде үчүн өзүнүн каргыш дубасын айтат. Бул пендеге наразы болот. Пайгамбарыбыздын хадисине келгендей, орозо айтат: "Дойякалла кама дойятани". Сен мени тиги дүйнөдө жоготкондой, мени бейкапар болгонуңдай, Аллах Таала бүгүн сени жоготсун дейт. Аллах Таала бүгүн сага бейкапар болсун, сени карабасын, сени кордосун, жок кылсын дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз абалыбызга карап көрөйлү. Орозону сыйлап атабызбы? Орозону сыйлап, урматтап, шарият көргөзгөндөй кармап жатабызбы? Же орозону кордоп атабызбы? Орозо келсе дагы деле баягы арам иштерибизден тыйылбай, дагы деле күнөөлөрүбүздөн тыйылбай, же орозо кармап алып туруп, дагы деле баягы сөгүнгөн сөздөрдү таштабай, же гыйбат кылып, же арам нерселерге көз салып, же дагы башка ушундай шариятка каршы келген күнөө иштерди, жаман иштерди аткарып жатабызбы? Ушуга бир маани берип коюшубуз керек. Эртең кыямат күндө орозонун бизге кылган мамилеси кандай болот? Бизге шафаатчы болобу? Я Рабб, мен мунуңдун нафсы каалоолорунан тыйдым эле деп айтабы? Же болбосо биз нафсы каалообуздан тыйылбаган болсок, бунуң мени кордогондой бул пендең, буну дагы кордо деп бизге айтып коебу? Бул нерсеге биз чоң маани беришибиз керек. Жана орозону шарият көргөзгөндөй толук кармоого аракет кылышыбыз керек. Жана ошондой эле орозонун адептерине дагы биз маани берип коюшубуз керек. Дагы кыямат күнүндө, күн найза бойло алып келген күндө орозо өз ээсине көлөкө болуп берет. Орозо мына ушул пендесин адамдар чаңкап турган күндө аны сугарат. Пайгамбарыбыз хадисинде келет: "Айяма абдун азма нафсаху филлахи фи яуми харрин". Кайсы бир пенде өз нафсысын өтө бир ысык күндө чаңката турган болсо дейт, орозо кармай турган болсо дейт, фа арвахуллаху яумал кияма, Аллах Таала бул пендесин кыямат күнүн макшар майданында өтө ысык болгон күндө, адамдар тердеп терине көмүлүп аткан күндө бул пендесин сугарат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз бул дүйнөдө чаңкаганыбызга карабай, ачка калганыбызга карабай, орозо кармай турган болсок, эртең кыямат күнүндө Аллах Таала пенделер өтө бир оор абалда болгон күндө ушул пенделерин орозо себептүү, орозонун кылган сообу себептүү буларды өзүнүн көлөкөсүнө алат экен. Буларды Аллах Таала өзү кор кылбай, аларга суу берип, мына ушундай жакшы, рахат жерлерде аларды сактайт экен. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.